Bu yerda холодильник 2 холодильник turgan, gaz var ele. Bu bayağı kuchinaga toshpa kerekti, azırkı zamanbapın bardıq şey var. Көз ачып жумганча үйүмдөгү буюм тайымдардын баарынан айрылдым деген Ташбек Абсатаров өрт түнкү саат 1 чамасында чыкканын айтат. Ашканадан чыккан өрт кыска аралыкта 4 бөлмөлүү үйдүн баарын каптаганга үлгүргөн. Бул аралыкта үй ээси экинчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген аялын, кызын жана 2 небересин эшикке алып чыгууга араң үлгүргөн. Документтерим бар эле, документтеримди алып чыгышка аракет кылдым. Ошолорду алып чыкканга чейин өрт уже катуу болуп күчөп кетти. Бүгүнкү күндө бизде бир катар кийимибиз, bir piyalabız da kalgan yok, kaşığımız da kalgan yok. Tolgu men hazır sırtta şu maşinada ança tuğan urukların üyüne böyle baldardı, uşuntip yaşabızdabız. Günümde kursağımızda toy kazılbay kaldık bugünkü mezgilde. Ança koşuna kolon gelip jut var eken, ошолордон кичинекей нерселерди алып жеп, ушинтип эми Кудай калса аракет кылып атабыз. Үйдүн ичиндеги буюм тайымдар толугу менен жараксыз, дубалдар көчүп кетүү коркунучунда тургандыктан жашоого да мүмкүн эмес. Бул көрүнүштү үй кожойкеси Асылакан Эгембердиева бүгүн келип көрдү. Инсульт оорусунан жапа чегип келген айым кырсык болгон күнү үйдө экендигине карабастан эмне болгонун эстей албайт. Балам жер алып бүткөдөн Россияда иштеп кичине акча жийди де 250 000. Onu mən ötürüp ketdi. Bir özüm kağanıma süyünəm, baldarım kağanıma süyünəm. Bunun tağlatdı, siler basılan, tuğan uruk var, yeri cüt var. Kudağa şükür. Şuntu öyle oturam, özüme hazır ben seden çıkıp geldim. Şu siler koşuğun emellerine kayrılgım keler. Şu kiçineden olsa da jardan berip, şu üyümdü turguzup, şu baldarım ünsüz kalmasın degen gana. Ne etti oturamazdır. Ош шаардык өрткө каршы мамлекеттик башкармалыгынын борбордук байланыш түйүнүнө түнкү саат 12ден 59 өткөндө кабар келип түшүп, 1ден 5 мүнөт өткөндө жерине барган адистер 2ден 45 өткөндө гана өрттү толугу менен өчүрүшкөн. Тилсиз жоо 80 чарчы метрди каптап, үйдүн чатырындагы курулуш материалдарды да жараксыз абалга келтирген. Бийликтүүлөр боюнча ошо ашканадагы электр приборлорунан чыгышы мүмкүн деп азыр эме кылып атабыз. Daha barıp araştırıp, güvелерді özlerinden daha soraktara soruşturup эме кылабыз. Келтирилген материалдык чыгымда такталууда. Өрт көпкө чейин күйгөн ал жердечи. Баягы газдын жарылуусуна караганда өрт көпкө күйүп калган. Ошо газ ошончолук жарылганга жеткенге чейин көп күйүп, ошончо ысыган да, ошону жарылган. Эми ал жерде өзү электрик болгону менен киши түн ичинде бир нерсе сайылып калып, унутулуп калса дагы ошондон өрт чыгышы мүмкүн да. Үй ээлери чыгаша 2 миллион сомго жакын экенин айтышат. Үй бүлөнү жалгыз багып келген Ташбек Абсатаров мамлекеттен жардам берилсе, күн ысыкта үйүмү кайрадан тургузат элем деп муңаят. Эми өрт өчүрүүчүлөрдүн тыянагынын негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 200 000 сом сууда берилеби жокпу белгисиз. Ал эми өрттөнгөн үй жарым саат мурда болсо да мамлекеттик камсыздоодон өтүп койгондо компенсация төлөнүп берилмек дешет адистер. Эми бул жерде баягы өрт кызматкерлеринин заключениясы болот да, өзүнчө ошолор кандай чечим чыгарса ошондон кийин анан төлөнүп берилет. А так бизден страхованиядан мурун өтүп койгондо биз азыр кайтарымсыз акча берилмеген аларгачы. Канча сом берилип эле азыр камсыздандырып? Если үйү толугу менен шаардын ичинде болсо, толугу менен жашоого жараксыз болсо 1 миллион сомго чейин бөлүп берилет. Жыл башынан бери Ош шаарында 65 өрт кырсыгы катталып, жалпысынан 5,5 миллион сомдук материалдык чыгаша келтирилген. Ал арада 2 адам каза болуп, 2 жаран күйүттөн жарат алышкан. Маалыматка ылайык акыркы айда өрт кырсыгы көп катталып жатат. Айрыкча электр өткөргүчтөрдү туура эмес пайдаланган турак жайлар көп кездешүүдө. Андыктан жарандар утурумдук кызыкчылык үчүн өз өмүрүн тобокелге салбаса. Кенжеби Маматсадыкова, Талгат Акылбек уулу, Ош Берим жаңылыктары.